жалпыңыздарга ошол канчарында бар күчүн ортого салат. Валерий Олбас енді капитан қатары көріп келген болсақ, ал эми Абдышатада Мирбек Ахматалиевти биз алгачкы ирет мектеп команданын капитаны катары дагы көрдүбүз. Ал эми ошол үчүн ат салышууга толук мүмкүнчүлүгү бар. Көрөбүз, ышкырык жаңырды. Спартаковке Атай Жумашев өзү кирип барышы керек. Тегиче жакынкы бурчка жана Павел Матяштын жакынкы үстөмдүк берүүсү ыктымал. Данила Сакириченко топту кабыл алды дагы. Азыр Денис Шалаев фол жасалды деген. Денис Шалаевтын ышкырыгын жаңырганын көрдүк. Жана жакынкы бурчка гол! Мирбек Ахматалиев 12-чи мүнөттө мынтеме Кантык команданын оюнчусу өзүнүн голун киргизди дагы командасына ийгилик жаратууга мүмкүнчүлүк берди. Жана мына дал ушул Данила Сакириченко чыгып алгандан кийин алаксып калды дагы. Жыйынтыгында жакынкы бурчка Мирбек Ахматалиев ишенимдүү сокку жолдогонун көрдүңүздөр. Бул жерден Кадырбек Шарбеков, жакын пас Хакимов жана Калысбек Акималиев Ирис Тавлят Хакимовдун сокку. Аскаралтан сокку жолдоп коюшу ыктымал. Жакын пас менен Эрбол Атабаев жана Атабаевтан сокку. Бали ойунчулардын байланышуусун күчөт. Ал эми Абдышатта болсо өзү ошол жер аркылуу оюнду жүргүзүп дагы өткөрөт. Атай Жумашев азыр топту жакшы алып өттү. Андан ары жүрүштө жакшы жасаган жана Андрей Коз гол киргизген. Жакынкы бурчка жана Түзле Павел Матяш ал топту өз колуна боюнча бул жерде азырынча Адил Кадыржанов пас чыгарышы дагы ыктымал. Пас алыскы бурчка Шарбеков жана Калысбек Акималиев топту колго алууга жете алган жок. Айдар Мамбеталиев өтө ишенимдүү топту сактап берүүдө. Сокку Тапаевтан орун алды дагы бурчтан чыгарып берүү. Кандай кооптуу учур кадырман мекендештер. Азыр кайталоодо кылгандагы көрсөңүздөр болот. Кадырбек Шарбековдун башы менен жолдонгон соккусу жана гол! Алерива Олуасен азыр алга Данила алдыга кесе чыгарып берген пас. Ал жактан болсо Данил Артиковдун топту алып алган көрдүңүз. Эрбол Атабаев өз сокку жолдойбу. 3 оюнчу менен жүрүштү. Ахматалиевдин соккусу жана бул таймдагы чыгарып берүү. Эрбол жакынкы бурчка жана биз Денис Шалаевдин ышкырыгын жаңырганын уктук. Дагы эсеп 1-1. Булардын ортосундагы беттештин экинчи таймы старт алды. Абдышатта бул ирет мектеп Дадахан Юсупов, Эрбол Атабаев, 7-чи Амир Жапаров болчу жана Мирбек Ахматалиев 32-чи номерде Ахматалиевдин соккусу алыстан жана таптакыр Павел Матяшка сокку жолдого даяр. Бул ирет кайсыл жакка? Алыскы бурчка жана Адил Кадыржанов кайрадан алыскы бурчка сокку Айдар Мамбеталиевдин башынан дарбазанын үстү. Топтоочулардын бири болуп калышы ыктымал. Атабаев узатылган пас жана Камалидин Ташиев андан ары Мамбеталиев жакшы кирип барды жана анын башы менен жолдогон сокко эч кандай эреже бузуу жок. Ойнун солот Шаршембеков кесе чыгарылган пас жана дегиче кандай кооптуу учур. Арлен Шаршембековго Арлен Орозбек Тимур уулуна Орозбек топ менен Орозбектин экинчи тажрыйбасы жана пенальти. Денис Шалаев пенальтини көрсөттү. Чындыгында эле бул жерде азыр ышкырыгы жаңырды. Ахматалиев сокку гол! Эсеп 2-1. Абдышатта мынтип 39-чу мүнөттө 2-1 эсебинде алдыга чыкты. Кой алды канча дагы команда стандарттуу кабалдарга басым жасаган жана аларды өз ишендүү түрдө ишке ашырылды. Мирбек Ахматалиев болсо
Карып сактап кетти. Çaldı Чыңгыз Идрисов, кандай кооз пас өткөрдү Идрисов өзү. Андан ары Кадырбек Шарбеков жана Абдышатанын дарбазасына өтө Чыңгыз Идрисов топто сокку жана бул сокку тамай болгон менен кубаттуу болгон жок. Жүрүшү Данил Артиков жаңылышты Максат Алыгулов топ менен. Алыгулов сокку жолдой жакынкы бурчка Павел Матяш бардыгын жөнгө салды. Эрбол Атабаев менен Максат Алыгулов бар. Эрбол Атабаев кабы жок. Алыскы бурчтагы Максат Алыгуловго топ. Алыгулов топ менен сокку гол! Эсеп 3-1 жана Абдышата командасы чарчап калган алганын оюнчулардын азыр катачылыгын толугу менен Эрбол Атабаевна ачыктай көрүнгөн, бирок Атабаев топду алган жок. Максат Алыгуловго алдырды. Андан ары Данил Артиков топ болгон талашта утуруп жиберди. Данил Артиковдун чарчап калганы соңкумда 2 голду өткөрүп жибергө дагы шарт түзүп Идрисов менен Чыңгыз Идрисов. Эч кандай фол жасалбады деген Ахмат Алиев. Эртерээк пас чыгарыш керек. Максат Алыгулов кал ортодо Оразбек Темурулу кандай ылдамдык менен алыстан жолдонгон пас жана гол! Мирбек Ахмат Алиев хет-трик жасады. Арактыбек деп өзүнүн ошол сезондун соңку бөлүктөрүн ийгиликтүү өткөрүүдө байкасаңыздар эсеп 4-1 айланды дагы. Мирбек Ахмат Алиев хет-трик жасады. Эгер анын каганаттагы сезондун башындагы голдорун кош эсептей турган болсо, ага тизмегин дагы күтөбүз. Чыңгыз Идрисов топ менен дегичи азыр мышкырык жаңырды, оюн жыйынтыкталды жана алга командасы кубоктогу жеңилүүдөн кийин өзүнө келе албай жатканын